Москва шаарында Нооруз майрамы буга чейин бир канча жолу уюштурулуп, бүгүнкү күндө салтка айланган иш-чаралардын бири болуп эсептелет. Чет өлкөдө экенине карабай, кыргыз диаспораларынын жана коомдук уюмдардын демилгеси менен аталган майрам жыл сайын өткөрүлүп, мекендештердин башын бириктирүүгө чоң өбөлгө түзөт экен. Быйылкы Нооруз майрамы кыргыз элчилигинде уюштурулуп, атайын сүмөлөктө даярдалган. Кылымдар бою белгиленип келе жаткан жаз майрамы менен куттуктаган элчи Болотбек Жунусов жалпы журтчулукка жакшы каалоо тилектерин билдирди. Биринчиден, Кыргызстанда биздин элибизди Россияда жүргөн кыргыздардын атынан Нооруз майрамын куттуктагым келет. Үйдү сагынабыз, жерибизди сагынабыз. Кыргызстанга каалоорум бир өнүгүп, жакшы бир бүгүнкү заманбап бир өлкө, улут болуп ошого чейин жетелик деген эле ушул үмүт менен сырттан, Россиядан ушул үмүт менен жүрөбүз жерибизди карап дегендей. Токчулук болсун, аманчылык болсун, ынтымак болсун. Ата-бабалардан келе жаткан үрп-адатты каада салтты улай иш-чарада улуттук тамак аш бышырылып, заманбап үлгүдөгү жаңы кыргыз кийимдеринин модасы көрсөтүлдү. Кыргыздын улуттук кийимин кийгенде эркегине, кызына, апасына, атасына баарына деле жакшат. Мекенге болгон сагынычтарын билдирип, таланттуу мекендештерибиз патриоттук ырларын жандуу үндөрү менен ырдашып, бийчи кыздар келген конокторго жагымдуу маанай тартуулашты. Быйылкы жылкы Ноорузду кыргыз элчилиги менен кыргыз диаспорасы чогулуп бирге белгилеп атабыз. Бул жерде баардык кыргыз калкынын Москвада жашаган салымы чоң. Элчиликке чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биздин айткан сөзүбүздү эки кылбай, элчи өзү колдоп, кошаарлашып жүрүп бүгүн бул жерде кой союшту, түнү менен сүмөлөк бышырылат. Элдер ар ким өзүнүн каалоосун айтышып, жакшы отурдук, жакшы майрамдадык. Эми мына кыргыз элибизге кааларым, элибизде тынччылык болсун. Кыргыздардын Москвадагы Нооруз майрамына башка улуттун өкүлдөрү да катышып, өздөрүнүн жылуу сөздөрүн айтып өтүштү. Кыргыз эли менен бир тууганбыз, биздин дилибиз бир, достук мамилебиз түбөлүк сакталыш керек деген Ногой элинин өкүлү жалпы кыргызстандыктарды майрам менен куттуктады. Мен сизди келаткан жаңы жылыңыз менен тагы да кутлаймын. Кыргыздар бек бу намыслы, бек акыллы, образованный калк. Мен ойлоймун, кыргыздардын алде көп жакшылыктары болар. Кыргыздар көп бу дүйнөдө өздөрүн көрсөтүп, миллетин бек көтөргөн күндө Алла берсин. Үлкөн кыргыздарга үлкөн салам бәрине де. Мен сиз менен бек катыспага сүйөмүн, катысармыз. Чет өлкөдө жүргөн кыргыз жарандарынын ынтымагын түптөөгө Москвадагы Ала Тоо айымдары коомдук экологиялык уюмунун салымы зор. Алар жардамга муктаж кыз келиндер менен гана иштешпестен, коомдук иштерге да активдүү катышып келишет. Аталган уюм Нооруз майрамын өткөрүүгө да биринчилерден болуп демилге көтөрүшүп, ыйык сүмөлөк даярдоого да өз жоопкерчиликтерин алышкан. Ошондой эле улуттук көнөрбөс байлыктарыбызды сактап, үрп-адатыбызды кийинки муунга татыктуу өткөрүп беришибиз керек дейт төрайым Алима Райымбекова. Кыргызстаныбыздан алыста жүрсөк дагы, ушу Россия Федерациясынын Москва шаарында жалпы ушу кыргыз элибиз өзүбүздүн үрп-адатыбызды сактап, өзүбүздөн кийинки муундарга ушунагы көрсөтүп, салтыбызды, үрп-адатыбызды сүмөлөк жасап отурабыз. Эми бул сүмөлөк жасоо менен биз кыргыз элибизди ушу биримдикке чакырабыз, ынтымактыкка чакырабыз. Эң жакшы Кыргызстаныбыз ушу өнүгүп, эң алдыңкы өлкөлөрдүн катарына кошулсун деп тилек тиледик. Жаңы жыл катары белгиленип келе жаткан Нооруз майрамы таң атканча улантылып, кызыктуу оюндар, өркесе менен коштолду. Ошондой эле түнү бою даярдалган сүмөлөк жакшы ниеттер менен элге таркатылып берилди. Сайрагүл Полотова, Дарбан Алайчиев, Күнсереп, Москва шаары.